Милициянын кайгуул кызматы жол кырсыктарынын алдын алуу максатында текшерүүнү күчөтүп, талдай келгенде чет элдик номерлүү транспорттордун айыбы көп болуп чыккан. Айрым унааларга 50 же 200дөн ашык бузуу катталган. Жыйынтыгында унаа токтоочу жайга киргизилген 10дон ашык унаа тууралуу кабар айдоочулар арасында желдей тарап, башка өлкөнүн номерлүү унаа ээлери мониторинг борборуна агылды. Российский номердеги автоунаа сатып алгам да. Мен алып атканда билген эмесмин. Ал сатып аткан киши айткан мага. Штрафка түшпөйт. Бул мен 2 жылдан бери айдап жүрөм, штрафка түшпөйт. Коркпой эле ала бер деген да. Штрафын текшерген эмесмин. Кече 3 күн мурун эле уже жаңылыктардан көрүп калдым. Полный заграничный номерлерге штраф келип атат дейт. Полный элечи. Ошону азыр келип 100 номерине чалып текшертсем, 150 штраф бар экен. Мен азыр кирип көрүш керек. Если ошондой штраф болсо, анда мен сразу эле барып заявление жазышым керек да. Эми объявлениеден угутабыз. Интернет булактарынан угуп келдик атайын. Хотя бы бир 2-3 окошко ачып койсоңор, ушуга заранее пландапчы. Элге да жеңил болмокта штраф төлөйбүз. Качпайбыз. Карчек кежиден текшерсек, мага көп эле кишилерден чыгып атат да. Баарына тең 14төн штраф бар экен. Ал болбойт да негизи. Туура эмес да ал. Окшош болуп атат көбүнчөсү. Аз бияка очередке туруп, мына текшерген табыз. Алло, мониторинг борбору. Мониторинг борборунда кыска номерлүү бир нече телефон жана жарандарды кабыл алуучу 11 диктүү терезе тынымсыз иштеп жатат. Кайрылгандардын басымдуусу чет элдик номерге тиешелүү. Суткасына 300-400 адам чалат. Анан алар сурайт, мен машинем абхазский номер менен же российский номер менен канча штрафым бар экен, кайка барып төлөйбүз деп. Анан биз жооп беребиз, карап текшерип берип. Мисалы 20 нарушениең бар экен байке, кайка барып төлөйбүз дейт. Горгайга келиңиз дейбиз, биринчи этаж текшертип, ошол жерден төлөм коддорун алып алып, постановленияларын анан экинчи этаж кассага барып төлөшөт. Буга чейин өлкө аймагында башка өлкөнүн номери менен жүргөн транспорт жол эрежесин бузса, коопсуз шаардын камералары жаза турганы эскертилип келген. Андай айдоочуларга айыппул салуу механизми иштелип чыккан жана карчек тиркемеси ишке кирди. Буга чейин чара көрүлүп келген. Биздин өлкөдө ошол колдонулууда жүргөн транспорт каражатын айдоочулар тарабынан мындай түшүнүк бар. Бул сырткы мамлекетте Кыргызстандын ичиндеги каттоодо жок машинелерден айыптар катталбайт деген түшүнүк менен жол эрежесин одоно бузуп, ошол эле учурда булар жол кырсыктарына себепкер болуп аткандары мүмкүндө багы жолдогу көйгөйлүү маселени жаратат да. Коңшу өлкөдөн келген темир тулпар ээлери тиешелүү кызматка келип, колуна айыппул жөнүндө токтомду алып, 15 күн ичинде төлөсө, 70% жеңилдик каралган. Айдоочулар 1 айдын ичинде аракет кылышы керек. Андан соң текшерүү күчөтүлүп, чара көрүлө баштайт. Уланбек Тыйканбаев, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.